Саламатсыңарбы окуучулар? Жетиген мектеп лицейи 2-класстар үчүн кыргыз тил сабагы. Мен силер менен кайрадан жүз көрүшүп турганыма аябай кубанычтамын. Башталгыч класс мугалими Мадмарова Ширин Мамановна. Балдар, алгач жаныңда отурган ата-энеңе карап, Б табышын айтуу аркылуу сабакты баштайлы. Б табышын айтууда эмнени байкадыңар? Албетте жылмаюуну. Мен дагы силерге жылмаюу тартуулайм. Берилген тапшырманы бир кайталап өтөйлү балдар. Садаконун ата-энесине классташтарына ат койдуңарбы? Садако ким болгон? Садаконун досунун аты ким? Демек балдар, өткөнкү сабакта темабыз ким жөнүндө болчу? Албетте Садако жөнүндө болчу, Демек балдар, бүгүнкү тема кагаздан жасалган миң турна. Бул текстибизде албетте Садаконун уланып кандай болгонун окуп кетебиз. 3-бөлүм. Ага ишенген Садако кагаздан миң турна жасайм деп күнү түнү чарчабай аракеттенет. Ал аны менен алектенип, оорусун да унутуп, бар күчүн кайтадан жыйнайт. Кээ күндөрү миң турнаны жасап бүтпөй тургансып, көңүлү чөгүп, бирок кайрадан үмүт менен досторуна, ата-энесине дем берет. Ал 600 турна жасаган кезде оорусунан айыгам деген үмүттө Садаконун ден соолугу айыга баштайт. Чымыркантып ишин дагы улантат. Бирок аз күн өтпөй ал өзү сүйгөн миң турнасын жасап бүтө албай көз жумат. Ошондо 644 турнаны жасаган экен. Демек балдар, Садако миң турна жасайм деп аябай аракеттенди. Ал миң турна жасап жатканда ага алектенип, оорусун да унутуп, аябай күчүнө келип, күчүн жыйнап, өзүнө астына максат койгон, максатын ишке ашырам деп аябай ден соолугу үчүн күрөшүп жатты. Бирок Садако ошол турнанын баарын жасабастан, жасап бүтпөй көз жумат экен. Ошондо 644 турнаны жасаган экен. Ал алдына койгон максатына жетпей көз жумуптур. Текст ичиндеги суроолорго жооп жазгыла. Дептериңерди алгыла дагы суроолорго жооп жазгыла балдар. Садако эмне үчүн ооруп калды? Садако дарыгерлерге барып дарыландыбы? Курбусу кандай кеңеш берди? Эмне үчүн? Садаконун классташтары кандай иштерди жасашты? Азаматсыңар. Андан кийин балдар, Садаконун классташтары кандай белектерди жөнөтүп турушту деп ойлойсуңар? Силердин оюңар боюнча кандай белектерди жөнөтүп турушту? Садаконун классташтары күчүк, мышык, тоту куш оюнчуктарын жөнөтүп туруштур. Демек балдар, биз азыр ушул жаныбарларга канаттууга сүйлөм түзүп көрөйлү. Күчүк эшикке карап үрдү. Мышык чычкандык көздөй чуркады. Тоту куш сайрады. Күчүк эшикке карап үрдү. Эмне үрдү? Күчүк. Бул сүйлөмдүн ээси. Бирок биз эмне деген суроо берип жатабыз. Андан кийин мышык чычкандык көздөй чуркады. Эмне чычкандык көздөй чуркады? Мышык. Сүйлөмдүн ээси мышык. Тоту куш сайрады. Эмне сайрады?
тоту куш. Азаматсыңар. Анда балдар. Бүгүнкү тема сүйлөмдө энин милдетин аткарган айбанат аттар экен. Демек, сүйлөмдө энин милдетин аткарган айбанат аттар экен. Ойлон. Ойлонуп көрүп, эреже чыгарабыз. Сүйлөмдө ойдун негизин билдирген айбанаттардын аттары сүйлөмдүн ээси боло алат. Аларга эмнелер деген суроолор берилет. Тема сүйлөмдө энин милдетин аткарган айбанат аттары. Бүгүнкү числону жазабыз дагы балдар. Сүйлөмдө энин милдетин аткарган айбанат аттары. Темабызды кошуп жаздык. Жазган болсоңар анда балдар, сабактын максатына кунуп коебуз. Сүйлөмдө энин милдетин аткарган айбанат аттары менен таанышышат. Кебинде колдонуп, айбанаттарга сүйлөм түзө алышат. Максат койгон ишин так аткарууга көнүгүшөт. Б тамгасын бир катар, В тамгасын бир катар жазабыз да, сулуу элементи менен тыккан жазабыз таза. Жазган болсоңор балдар, көңүл бөлөбүз кийинки көнүгүүгө. Садаконун классташтары Белеке, Күчүк, Мышык, Тоту куш жөнөтүштү. Демек силер ушул Күчүк, Мышык, Тоту кушка сүйлөм түзгүлө. Сүйлөмүңөр текстке байланыштуу болсун. Азаматсыңар. Анда балдар, Садаконун көңүлүн ачуу үчүн аны зоопаркка чакырдыңар дейли. Зоопарктагы жаныбарларга ат коюп, аңгеме түзгүлө. Аңгемеңердин ээсин белгилегиле. Бүгүнкү темага түшүнгөн болсоңар анда балдар, тапшырма. Мен окуп берген эс алуу деген угуу тексти боюнча баяндама жазгыла. Кунуп коюп, көңүл буруп уккула. Эс алуу деген темада баяндама. Угабыз балдар. Окуу жылы аяктады. Жай башталды. Бул убак туризмдин жана эс алуунун мезгили. Бирок эс алууга эмгек жолтоо болбойт. Жайкысын таза абада, огороддо жана жемиш багында эмгектенүү, паркта жана токойдо сейилдөө өтө пайдалуу. Сейилдеп чыкканда жана экскурсия убагында канаттуулар өзүнө уяны кандай жасап аларын байкоого болот. Ар түрдүү жаныбарлардын жерде, сууда жана абада кантип жүрөрүн байкоо өтө кызыктуу. Түшүнүктүү болду балдар? Анда дагы бир жолу окуп берем. Окуу жылы аяктады. Жай башталды. Бул убак туризмдин жана эс алуунун мезгили. Бирок эс алууга эмгек жолтоо болбойт. Жайкысын таза абада, огороддо жана жемиш багында эмгектенүү, паркта жана токойдо сейилдөө өтө пайдалуу. Сейилдеп чыкканда жана экскурсия убагында канаттуулар өзүнө уяны кандай жасап аларын байкоого болот. Ар түрдүү жаныбарлардын жерде, сууда жана абада кантип жүрөрүн байкоо өтө кызыктуу. Азаматсыңар балдар, ушул боюнча баяндама жазасыңар. Тапшырма түшүнүктүү болду деген ойдомун. Көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат. Кийинки сабакка чейин кош болгула.